Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Алгач эле жакшы жаңылыктардан баштасак. Бүгүн 12 июнь Россия күнү белгиленүүдө. Бул мамлекет Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү жана союздашы. Эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү жылына 3 миллиард долларды түзөт. Кыргызстанга Россиядан 100 миллиондогон тонна күйүүчү май ташылып келет. Россияда өндүрүлгөн курулуш каражаттары менен үйлөр курулууда. Ал эми россиялыктар Кыргызстанда тигилген кийимдерди кийип, бизде өстүрүлгөн жашылча жемиштерди сүйүп жешет. Андан сырткары Россияда миллиондогон биздин мекендештер эмгектенет. Ал эми акыркы күндөрү биздин курьер мекендештер өтө эле өнүгүп кетти окшойт. Болуп кеткен курьерлер мынтип катерде дагы заказдарды алууда. Мен жатып алып эле пул табамын деп иштеген курьерлер жатып алып заказ алса да болот. Ушундай велосипеддер дагы жатып иштеген курьерлер үчүн атайын чыгарылууда. Ал эми Царицына 2 курулуш комплексинде курулушчулар, усталар мушташа кеткен. Мушташ учурунда бири-бирин бычакташып, бир уста жаракат алган. Ал эми бычак сайган устаны Россиядан чыгып кетем деген жеринен аэропорттон кармап калышкан. Эми ушундай мушташкан мигранттардын артынан бизге дагы залакасы тийиши мүмкүн. Кандай дейсиз? Начинаются разборки. Ал эми Уфа шаарында 7-этаждан платформа кулаган. Ошонун натыйжасында ошол жерде иштеген курулушчулардан 3 адам каза болгон. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Мекендеги жакшы жаңылыктарга келсек, 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандоо турунан 3-туруна биздин кыргызстандык курама команда чыкты. Ошол ийгиликке биздин Камчыбек Ташиев да Кыргызстандын курама командасынын дүйнө чемпионатынын тандоо турунан өткөндүгүн футболчулар менен чогуу белгиледи. Камчыбек Ташиев кубанганынан секирип сүйүнүп, биздин футболчуларды колдоп кетти. Кыргызстанда боорду алмаштыруу боюнча 2-чи операция дагы ийгиликтүү өттү. Аларды саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бешеналиев баш болгон кыргызстандык дарыгерлер менен туркиялык адистер жасашты. Министрлик учурда бейтаптардын абалы туруктуу экенин, дарылануу суулантыларын билдирди. Тяжелый больной болгон, биз ошон үчүн абдан кубанычтабыз. Айгүл, сен бүгүн бизге чыгып бергенге биз кыргыз эли сүйүнүп атат. Ошон үчүн сага ден соолук. Кандайсың Айгүл? Бир кыскача. Сонун. Ай, маракелде. Кыскача айта турган сөз барбы туугандарга? Ооба, туугандарым переживать этпегиле. Эң сонун. Бул коллектив, эң сонун сплоченный коллектив. Алдан жардам беришти. Түнү менен менин жанымда турушат. Жакшы күн. Биз үчүн абдан кубанычтуу күн. Биз кайрылып, биздин экинчи реципиентибиз кече пересадка болгон 10 мүнөт мурда экстубация болду. Бардык қан басымы, бардык показательдердин бардыгы туруктуу. Ошон үчүн биз бардыгыбыз бүгүн кубанып, мына эртеден кайрылып. Кыргызстандын Нарын шаарынан эми ушундай электр мотоциклдер чогултула баштайт. 2 жана 3 дөңгөлөктүү электр мотоциклдери чогултулган завод июндун аягында ишке кирери күтүлүүдө. Президенттин облустагы өкүлчүлүгү Долбоор кытайлык компания менен биргеликте ишке ашып жатканын кабарлады. Буйруса Кыргызстандагы өндүрүшү алдыга карап өнүгүп, заводдор курулуп, ушундай жакшы жаңылыктар боло берсин. Биз дагы мекенге барып иштейли. Жакшы сөздөрдү жазып, комментарийге калтырып, туган урук менен бөлүшүп коюңуздар. Кыргызстанды колдоп, бирден лайк басып коюңуз. Дагы бир жумуш, срочно жумушка алабыз. CMM специалист жана менеджер по работе с клиентами. Номерлерини Береке.ру сайтында жумуш деген жерден издесеңиздер болот. Ошондой эле Европага жумуш издегендер дагы Береке.ру сайтынан жумуш тапса болот. Береке.ру приложениясы Google Play'de да бар. Маалыматты группалар менен таркатып коюңуз.
Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.